Өлкө аймагындагы урунтуу окуялар жана көрүнүштөр демейдегидей эле Нарын жаңылыктар маалымат программасында алдыдагы жарым саатта алар туурасында кабарчыларыбыздын сюжеттери жана репортаждары. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Акыркы 9 ай ичинде облуска 100 миңден ашуун чет элдик турист келип, казынага 49 миллион сомго жакын акча каражат түшкөн. Туристтерге ыңгайлуу шарттар түзүп берүү боюнча мамлекет тараптан көңүл бурулат. Чүйдө кант кызылчасын жыйноо дээрлик жыйынтыкталды. Учурда кабыл алуу пункттарына топтолгон түшүм Кайыңды кант жана Кошой заводдоруна кайра иштетүүгө жиберилүүдө. Бирок өлкөдөгү аба ырайына байланыштуу дыйкандарыбыз ойдогудай түшүм ала албай калышты. Улуу ата мекендик согуштагы дайынсыз жоголгон жоокерлер сүрөт көргөзмөлөрдө эскерилди. Кайсы жылы кажеде курман болгондуктарын булар так айтып, ошо маалымат берип атышат да. Президент Садар Жапаров 23 ноябрда Минск шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышат. Сессия Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенконун төрагалыгында өтөт. Анда уюмдун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетов жамааттык коопсуздук келишими уюмунун сессиялар аралык мезгилдеги ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча баяндама жасайт. Жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү эл аралык жана регионалдык коопсуздуктун актуалдуу көйгөйлөрүн талкуулап, алдыда турган милдеттерди аныкташат. Ошондой эле жамааттык коопсуздук кызыкчылыктарын камсыз кылууга багытталган бир катар документтерди кабыл алышат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өлкөлөрүнүн лидерлери Беларустун уюмундагы төрагалыгынын жыйынтыгын чыгарып, Казакстан Республикасынын 2024 жылы боло турган төрагалыгынын ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча маалыматты угулат. Нарын облусуна быйыл 9 ай аралыгында 100 миңден ашуун чет элдик туристтер келип, туризм тармагынан 49 миллион сомго жакын акча каражат түшкөн. Бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 3 эсеге жогору. Бирок тилекке каршы меймандарды тосууга тейлөөнүн, жолдордун начарлыгы, интернет байланышынын талаптагыдай болбогондугу жана башка бир катар көйгөйлөр бар. Тармактагы абалды жөнгө салууну жолдору атайын жыйында талкууланды. Жумгал районунда Кызартайлы Сөңкөл жайлоосу менен чектеш жайгашкандыктан келген туристтердин агымы арбын узун жолду кыскартуу менен жайлоого барууну каалаган меймандарга Руслан Таджиев жетектеген туристтик компания кызмат көрсөтүп келет. Тилекке каршы аталган жайлоого барчу жолдун начардыгы, мобилдик байланыштын жеткиликтүү болбогондугу көп жылдан бери чечилбей келген көйгөйгө айланды. Сөңкөл боюнча 6 ашуу ашып барат. Ошонун 3 перевалы ушул күн батыш тарабында, калганы күн чыгыш тарабында. 3 тарабы ошол Жумгал тарабында, биз тараптан чыгат. Бирок ошол 3 перевалдан өтө начар акыбалда. Башка мисалы Нарын тарабынан чыга турган 32 перевалы, Кочкор тарабынан чыга турган Калмак ашуу перевалы же болбосо Актала тарабынан чыга турган Молда ашуу перевалдар жакшы да. Мындай жөнөкөй машина менен чыкса болот. А именно ошол биз Жумгал тарабындагы жолдор өтө начар. Интернет жок болуп атат. Кандайдыр бир чрезвычайный ситуацияларда, кыйынчылыктарда биз мындай тышкы дүйнө менен байланышууга кыйын болуп калып атат Сөңкөлдөчү. Ал эми Ат башы өрөөнүндө жайгашкан Ташрабат Гербен сарайындагы туристтерди өзүнө тартуучу тарыхый жайлардын бири. Жылына 6 миңге жакын турист келип эс алат. Бирок байыркынын эстелиги болгон жайдын айланасы корумдалбагандыктан тебеленип келет. Андыктан аны сактап калууга каражат зарыл. Келген туристтерди бир жакшы ыңгайлуу шартты түзүп берип, бир ишин өркүндөтүү максатында бизге ошо айлана чөйрөсүн тозуп, ошо ыңгайлуу бир туристтерге бир жатакана шарт түзүп берүү керек болуп атат. Жергиликтүү бюджеттен ошо акчабыз каржылай албагандыктан ошо тиешелүү жактардан ошо сурап сунуштап атабыз. Мындай мүчүлүштүктөргө карабастан табият кооздугун көрүүгө Нарын облусуна келген туристтердин саны жылдагыдан быйыл арбын болду. 9 ай аралыгында 100 миңден ашуун мейман келген болсо, анын 21 миңин чет элдиктер түзүп, жалпы 48 миллион сомдон ашуун акча каражаты түшкөн. Мындан улам туризм жаатында көңүл өткөн көйгөйлөрдү жөнгө салууга карата жыйын өткөрүлдү. Анда жол, интернет, инфратүзүмгө байланышкан маселелер талкууланды. Элдин жашоо кандай оңдогон боюнча да бир топ сунуштар түздү. Биз дагы ушул жарманкелерди өткөрүүгө кызыктарбыз. Биз жылына ушул Нарын облусуна кеминде 4 жол өткөзөбүз. Андан тышкары ушул жол маселеси, ошол эле учурда баягы мобилдүү байланыш маселелерди туристтерге ыңгайлуу шарттар түзүп берүү боюнча мамлекет тараптан көңүл бурулат.
туристтерге ыңгайлуу шарттар түзүп берүү боюнча 68 Кыргызстан боюнча локация аныкталган. Бул деген ошо респоинттерди салуу. Бул деген ошо туристти тейлөө борбор. Анын ичинде ошол ажатканалар кирет. Анын ичинде ошол баягы келген туристтерге туура маалымат берүү, маршруттарды көрсөтүү боюнча бүгүнкү күндө 22 салынып атат. Мына бүгүнкү күндө ушул жылдын аягына чейин 10-ун ишке берилет. Туристтердин келиши үчүн инфратүзүмгө байланышкан маселелер жөнгө салынып, кызмат көрсөтүү жаатында иш алып барган ишкерлер колдоого алынат. Тагыраак айтканда, арзан пайыздагы насыялар менен камсыздалып, салыктан жеңилдик берилет. Ушул туризм тармагына эң негизги максатыбыз көбүрөөк инвестиция тартуу. Биз 17 локация аныктадык. 17 жерге ар кандай түрдөгү глэмпинг, жеңилдетилген отелдерди курууга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Жеңилдетилген насыяларды бүгүнкү күнү ошол туризмди колдоо жана өнүктүрүү фонду бере алат. Андан сырткары бизде Теңир Тоо Нарын облусунун өнүктүрүү фондусу бар. Ал жактан да биз каражат жеңилдетилген насыя берүүгө даярбыз. Бирок ошол банктын требованияларына, банк талаптарына ылайык келиш керек да. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусунда меймандарга кызмат көрсөтүү жаатында 128 субъект туруктуу иш жүргүзүп келет. Булардын санын дагы көбөйтүү үчүн колдоолор уланат. Анткени туризм өлкөнүн келечектүү багыттарынын бири болуп саналат. Быйылкы жылы өлкөгө 7 миллион турист келип, алардан 26 миллиард акча түшкөн. Андыктан бул көрсөткүчтү дагы жогорулатуу учур талабы экендиги баса белгиленди. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Жер мунапысын аткаруунун чектеринде Тоо койнундагы Тогуз-Тороо районунда 263 адам кызыл кетептүү болушту. Мындай жагымдуулук Карт Нарын дарыясына 4 шпора орнотулгандан кийин түзүлүп олтурат. Чындыгында бул боюнча буга чейин эле аракеттер жасалган, бирок алардын ырастуу майнап чыкпагандыктан суу жээги өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кооптуу деп табылган. Ушундан улам Казарман аэропортуна катарлаш аймактан үлүш аянттарын бөлүштүрүү токтогон. Бактыга жараша быйыл көпчүлүктүн муктаждыктарын канааттандыруу максатында коркунуч жараткан суу нугун башка буруу жумуштары ийгиликтүү аяктады. Натыйжада район борбору Казарман айылындагы жерге зарлашкандардын кыялдары орундалды. 2 шпорасын өзгөчө кырдаалдар министрлиги июнь айында бизде өзгөчө кырдаал жарыялаганбыз. Ошондо өздөрү келип бүт чыгымын өздөрү көтөргөн. Бизде бирок өзүбүздөн дагы жергиликтүү бийлик техникалардан жардам бергенбиз. Азыркыда алар техникасынан жардам кылды. Бир экскаватору 4 машинасы келди. Калган чыгым 11,5 тонна чейин майды биз жергиликтүү бийлик өзүбүз чечтик. Аэропорт, Манас аэропорттагы бир 50%-ин көтөрүп атышат. Кочкор районундагы Жаңы жол айылында таза суу көйгөйү чечилүүдө. Жалпы 592 түтүн жашаган айылда иштин 80% бүткөрүлүп, декабрь айында айыл эли суу менен толук камсыз болушмакчы. Бул үчүн өлкө казынасынан 42 миллион 875 миң сом каралган. Бүгүнкү күнгө чейин суу түтүктөрү айылдын жарымынан көбүнө тартылып, декабрь айында ишти толугу менен бүткөрүү пландалууда. Айылдан мурун ошол 2017 жылы суу кошуп, бул центральный эме болуп калат да, Кочкорго кирген сууда ушуга кошушкан, ага чейин Жаңы жолдо суу болгон эмес. Өзү айылда чыкпай калганда Союз тараганда эле суу чыкпай калган. Жаз март менен башталган, жылдын башы менен. Буюрса бир 80% уже бүтүп калды. Айылдын иштеринде бир көчө калды азыр пока. Анан ушул суук түшкүчө бүтүп калабыз деген эмени айтып атышат да, буюрса бүтүп калат. Чүй облусунда кант кызылчасын жыйноо дээрлик жыйынтыкталды. Учурда кабыл алуу пункттарына топтолгон түшүм Каяңды кант жана Кошой заводдоруна кайра иштетүүгө жиберилип жатат. Деген менен учурда тынымсыз иштеп жаткан кант заводдорунда жакын арада өндүрүш солгондайт. Буга жыйналган кызылчанын жетишсиздиги себеп болууда. Бул жылы кант кызылчасы көп айдалганы менен суу тартыштыгына байланыштуу түшүмдүүлүк кыйла төмөндөгөн. Кант кызылчасын кайра иштетүү кандай жүрүп жатат? Автандил Бактыбеков айтып берет. Кант кызылчасы алгач кабыл алуу пунктуна келет. Андан соң кызылча чекизат лабораториясына жөнөтүлүп, кызылчаны кирден, чириктен тазалоо иштери жүргүзүлөт. Андан кийин кайрадан таразага тартылып, дыйкандарга таза салмакка жараша акы төлөнөт. Ошондой эле кызылчанын канттуулугу текшерилет. Кызылчада канттын курамы 14%дан кем болбошу керек. На данный момент сейчас Учурда биз 120 миң тоннадай кызылчаны кабыл алдык. Анын жарымы кайра иштетүүгө заводко кетти. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл кызылча көп жерге айдалган. Бирок кургакчылыкка байланыштуу дыйкандар
дыйкандардын түшүмү аз болду. Кызылчанын тоннасын 5900 сомдон алабыз. Дыйкандарга сумманын 30%-ын акчалай, 70%-ын товар аркылуу беребиз. Же болбосо 100%-ын тең шекер түрүндө алса болот. Сразу подается в завод частично. Лабораториялык текшерүүдөн кийин кант кызылчасы жуулуп, иргелип атайын бункерге жөнөтүлөт. Ал жерден салмагы аныкталып, майдалагычка түшөт. Андан соң кызылчанын майда тилимдери диффузия аппаратына барат. Ошентип бир канча процесстердин натыйжасында алынган кызылча ширеси бууланып отуруп шекерге айланат. После фильтрации поступает на Тууралган кызылча диффузия аппаратына түшүп, ал жерден чипсы формасы берилет. Бул ыкма диффузия ыкмасы деп аталат. Ошентип диффузия жолу менен алынган шире тазалоодон өткөрүлүп, курамындагы сахарозанын өндүрүлүшүнө тоскоол болгон заттардан арылуу үчүн физикалык жана химиялык процесстер колдонулат. Эң акырында шире буулануу жолу менен концентратталат. Бул этаптардан өткөндөн кийин гана таза кант бөлүнүп чыгарылат. кристаллизация самого сахара. Жуулуп, тазаланып, өндүрүшкө кирген кант кызылчасы бир канча процесстерден өткөн соң дал ушундай апапак шекерге айланат. Эми булар ылдый жактагы таңактоочу бөлүмгө түшүп, ал жерден каптарга салынып, андан соң сактоочу кампага жөнөтүлөт. Кошой заводу күнүнө 3000 тоннага чейин кант кызылчасы майдалап, андан 400 тоннадан ашык кумшекер өндүрөт. Иште тыным жок. 3 нөөмөт менен 600гө жакын адам күнү түнү эмгектенет. Учурда иштетүүгө кызылча жетиштүү, техникалык жабдуулардын абалы дагы жакшы. Бирок жакында чийки азайып, иш солгундайт. Ушул жылдын эсебинен заводдо 27 000 тонна кумшекер өндүрүлдү. В этом году планировали 330 тысяч тонн заготовить. Бул жылы 220 000 тонна кант кызылчасын даярдай алдык. Негизи 330 000 тоннаны кайра иштетүүнү пландап жатканбыз. Бирок өлкөдөгү аба ырайына байланыштуу дыйкандарыбыз ойдогудай түшүм ала албай калышты. Ошентсе да колдо болгон чийки затты кайра иштетип, элди шекер менен камсыздайбыз. Акыркы жылдары заводдун тетиктери жаңыланып, өндүрүштүн сапатын жакшыртуу багытында алгылыктуу жумуштар жасалган. Сезон учурунда ишканада 580 кызматкер эмгектенип, республиканы кумшекер менен камсыздайт. 80 человек, в ремонт 400. Сокулук районунун Шопоков шаарында жайгашкан Кошой кант заводу 1932-жылы долбоорлоно баштап, 1942-жылы комбинат алгачкы продукциясын чыгарган. 91 жыл ичинде завод ОШК иштарга кабылып, ишмердүүлүгү 12 жыл токтоп калган учуру да болгон. Айта кетсек, өлкөнүн кумшекерди жылдык керектөөсү 150 000 тоннаны түзөт. Ал эми учурда Кошой жана Кайыңды кант заводдорунда өндүрүлгөн шекердин көлөмү анын жартылайын гана жабат. Базар Коргон районуна караштуу Акман айыл аймагынын Таш Булак айылында 200 орунду жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Көптөн күткөн билим уясы жергиликтүү бийликтин колдоосу, элдин салымы жана Ашар эл курулуш коомдук бирикмесинин каржылоосу менен бүткөрүлгөн. Элеттиктердин кубанычын кесиптешим Ильяс Турдубай уулу тең бөлүшүп келген. Ташбулак айылында кош майрам орун алды. Алгач айылдын негизги көчөсүнө ысым берилди. Көчөгө 28 жашында душмандардын колунан каза тапкан тарыхый инсан Түркүстан Борбордук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Төрөкул Жанузаковдун аты берилди. Ал Акман айыл аймагынын тегерегинде курман болуп, ошол жерге сөөгү коюлган. Экинчи мекени Акманга сөөгү ушул жерге коюлгандан кийин ушул жерде эле мекени болуп калды деп ушул биринчиден журналист Нышанбек Кочкоровго, экинчиден Акмандын айылындагы ушул көчөдө жашап аткан элдерге мурунку кылган эмгектерин эске алып, ошондой өзү тарыхый инсан экендигин эске алып, ушул көчөнүн атын койгонуңуздарга чоң рахмат айткым келет. Андан соң Ташбулак эли көптөн күткөн жаңы мектептин ачылышы орун алды. Заманбап билим уянын курулушу быйыл башталып, 6 айдын ичинде бүткөрүлгөн. Мына ушундай заманбап мектептин салынышына коомдук ишмер Нышанбек Кочкоровдун салымы чоң. Анткени эски мектепти жеринен көрүп, демөөрчүлөрдү таап тез арада бүткөрүүнү убадалаган. Айтылган сөздөр ишке ашып, бул күнү жаңы мектеп эшигин ачты. Ушул Кызыл Жарымай коомунун өкүлдөрү менен бирдикте эл жана Кызыл Жарымай коому менен мына ушул ийгиликти жарата алдык. Мен айтат элем, бүгүн жашоодо сөзсүз бийликти карап, өкмөттү карап отура бериштин кажети жок.
Adamlar menajeri oluş gerek her bir adam. Bugün aile hükümet menajerinin rolunda oldu. Buna biz uyuşturup şunday çok жақсылықтарды жасап, bugün okuçular birinci кезекте жас балдар бактылуу кубанычта. Аларга жақсы мектеп тартуу кылдык. 200 орынды билим уясынын, ошондой эле спорт жайынын курулушуна жалпы суммасы 37 миллион сом жумшалган. Анын 2 миллионго жакынын эл топтосо, жергиликтүү бийлик 800 миң сом бөлүп берген. Ал эми калганын Ашар эл курулуш коомдук бирикмеси каржылаган. Мына ушундай ынтымак менен бирге иш алып баргандын жыйынтыгынын жемиши айылдыктарды кубантты. Быйылкы жылкы мындайча айтканыбызда Ташбулак айылында жакшы өзгөрүүлөр болду. Ушул Ашар коому менен биргеликте анын жетекчиси саналы менен ушул мед пункт салынды, мектеп салынды, спорт зал салынды, спорт площадка салынды. Келечекте бунун үстү жабылып спорт зал боло турган. Мына ушул мектепке салымын кошкон ушул жогоруда аталган нысандарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына ушул жерде элдин салымы дагы мына ушулар менен бирге. Аталган мектептин кызыл тасмасы 100 жашка таяп калган аксакалдардын катышуусунда кесилип, келген коноктор класстык бөлмөлөр менен таанышты. Кишилер менен, эл журтуң менен тынч аман болгула. Чыган жигиттерден болгула. Амин. Мындагы мугалимдер буга чейин 96 орунду эски класстык бөлмөлөрү тар, шарты жок мектепте балдарга билим берип келишкен. Эми ал күндөр артта калып, баардык шарты менен түзүлгөн мектепте сабак окушат. Буга мугалимдер, келечек ээлери болгон окуучулар ыраазы. Азыр биздин жаңы имаратта турасыздар. Буга чейин бизде мындай шарт болгон эмес. Балдарыбыздын бардыгы бүгүнкү ушу жаңы ачылышта кубанычта. Азыр дагы санарип мезгилине байланыштуу информатика кабинетин дагы көрсөтсөк. Азыр учурдун талабына ылайык мына компьютерлер менен окуучулар толук түрдө камсыз болду. Нышанбек Кочкоровдун демилгеси менен 15 компьютер келди. Министрлик тарабынан 5 жаңы компьютер менен 20 компьютер менен биздин мектеп толукталды. Мурунку мектебизде шарттар жок болчу, компьютерлер аз болчу, тыгын болчу, комнаталар кичинерээк болчу. Азыркы мектебибизде болсо комнаталар чоң, компьютерлер жетиштүү. Шарттар бардыгы толук. Көптөн бери күтүп келген мектебибизге кирип атабыз, абдан сүйүнүп атабыз. Биз үчүн керемет болду дегенде мындайча айтканда. Ташбулак айылы кеңейип, жаңы конуштар пайда болуп жатат. Мындан улам социалдык маселелер бир четтен чечилүүдө. Буга чейин фельдшердик акушердик пункту ишке берилген. Ильяс Турлубай уулу, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Эл элинин муктаждыктары чечилүүдө Айтматов районунун Карабуура айылында 50 орунду жаңы балабакча пайдаланууга берилди. Иш-чарага президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундары катышты. Айыл элинин кубанычка бөлөгөн саамалыктан кененирээк кийинки материалда. Бүгүн Карабуура айылынын тургундары үчүн жакшы жаңылык. Көп жылдан берки балабакчага муктаждыгы чечилип, 50 орунду эркеле жаңы ачылган балдар бакчасынын кызыл тасмасы кесилип, пайдаланууга берилди. Ачылыш аземине катышкан президенттин өкүлү Нурлан Дарданов ачылган имарат ак жолтой болуп, билимдүү, акылдуу балдардын чыгуусуна тилек кылып, муктаж айылдарга балабакча салуу боюнча жигердүү иштер жүрүп жатканын баса белгиледи. Областыбызда 93 айыл болсо, ошонун 28 айылында ушу балдар бакчасы жок экен да. Анан ошону келген жогору жактан бийлик өкүлдөрүнө, бардык мындай ишкерлерге балдар бакчасын куруу боюнча мындай биринчи кезекте ошону суранып айтып сунуштарды берип атабыз. Мына жеткенчик балдар бардыгыбыздын келечегибиз. Жерден тарбияланып Кыргызстандын керегине жараган, областка салым кошкон мыкты бул кыздар чыгат деп ишенемин. Ишке берилген балдар бакчасы наристелердин табитине жараша жасалгаланып, заманбап жабдуулар менен камсыз болгон. Ичинде сабак өтүүчү класстар, балдардын уктоочу бөлмөлөрү, ашкана жана ажаткана камтылып, жылытуу системасы орнотулган. Ал эми балабакчанын короосунда ойноочу аянтча кошо салынган. Бизде аябай эле кыйынчылыктар болгон. Негизи балдарга бизге айыл жергесинен бул балабакчанын керек болчу. Мына эми ушинтип курулуп, сүйүнүп отурабыз. Биздин балабакчада 50 бала тарбияланат, 15 кызматкерлер иштейт. Бардык шарттары бар десек деле болот.
Мектепке чейинки билим берүү мекемеси 2021 жылы Кара-Бура айылынын өнүктүрүү фондусунан 3 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, пайдалуу тургузула баштаган. Мындагы курулуш иштерине 14 миллион 931 миң сом акча каражаты жумшалган. Жалпы 3 жыл убакыт кетти. Кара-Бура айылынын өнүктүрүү фондунун эсебинен 2 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, пайдалуу курулуп баштаган. Бүгүн 2022 жылы түрткү берүүчү гранттын эсебинен 3 миллион сом акча каражаты каралып, анын ичинде өздүк салымы 1 миллион сом акча каражаты менен дуалдары тургузулуп, талаз өнүктүрүү фондунун эсебинен чатырлары жабылган. Жалпы суммасы 4 миллион сомдун эсебинде каралган. Талаз өнүктүрүү фонду жергиликтүү бюджеттин эсебинен 3 миллион сом акча каражаты каралып, толук кандуу иштери бүтүрүлгөн. Андан тышкары айыл өкмөтүнүн эсебинен 500 миң сом ички эмеректерине, 406 миң сом Альянс Алтын фонду тарабынан бөлүнүп берилген. Заманбап имаратты пайдаланууга берүү менен аймактагы тургундардын бала бакчага болгон муктаждыгы чечилди. Сүймөнчүлүк эң жакшы күн болуп атат. Мынакей бала бакча ачылып, мынакей жогору жактан губернатор келип, акимдер келип, фондор келип туруп, мынакей ушунчалык сүйүнүп атабыз. Биздин жаш балдарга айрыкча мынакей бала бакча айтат го, тарбия ушул жаштардан. Ушу жаш балдарыбыз тартиптүү болсо, тарбиялуу болсо, мынакей биздин кубанычыбыз да, мынакей неберелерибиз, биз бала бакчаны көргөн эмеспиз. Ушу союз тараганы өнүгө баштады. Ушунчалык мектебибиз ачылып, мынакей бала бакча жаңы ФАП курулуп, мынакей биз кубанычтабыз. Рахмат ушул жетекчилерге. 2024 жылга Бейшеке айыл өкмөтүнө 100 орунду бала бакча куруу капиталдык курулуштардын планына киргизилүүдө. Кочкор районунун Шамшы айылындагы Ишенбек Өмүров атындагы маданият үйү оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Имарат 1968 жылы курулуп, 350 орунга ылайыкталган. Убакыттын өтүшү менен эскилиги жетип, авариялык абалга кептелген. Мындан улам үлүштүк дем берүүчү гранттын эсебинен 3 миллион 200 миң сом бөлүнүп, учурда жаңыртуу иштери жүрүп жатат. Азыркы тапта ички жумуштар аяктап калды, жакынкы күндөрү ыңгайлуу шарттары менен ишке берилмекчи. Союз тараганы такыр мындай ремонт болгон эмес. Быйыл 3 миллион 200 миң сомго тендер жарыяланып, ошонун негизинде капиталдык ремонттон өттү, бүттү. Буюрса, ишкарадагы алдыда чоң пландарыбыз бар, бала бакча куралы деген ниетте турабыз. Анын да жери чечилген. Сатыбалдын Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде улуу ата мекендик согуш, жеңиш, эскерүү, издөө аталышындагы сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Мында улуу ата мекендик согуш учурунда майдан талаасында, чалгында курман болуп дайынсыз жоголгон жоокерлерди издөө иштеринде сүрөттөр, документтер, археологиялык казуу иштери чагылдырылган. Теманы кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы улайт. Улуу ата мекендик согушта СССРдин курамына кирген кыргызстандыктардан 365 миңден ашык жаран согуш талаасына катышып, 100 миңден ашык адам ошол согушта набыт болгон. Алардын азыркы учурда 20 миңден ашык жаран дайынсыз жок болууда. Россиянын дискуссиялык аянтча коомунун алкагында ошол дайынсыз жоголгон жарандарды изилдөө иштери жүрүүдө. Эркайым Алиева Сатыбалдын Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде тарых хадистиги боюнча 1-курста окуйт. Окуучулук кезинен эле тарыхый археологиялык изилдөө иштерине кызыгып келген. Айтымында бүгүнкү сүрөт көргөзмөсүндө дагы өзүнө керектүү маалыматты топтой алды. Дүнөлүк согушта каза болгон, курман болгон баатырларды билип алдык, көптөн аты чыкпай калган баатырларды билдик. Жана ошондой эле ойлойм, бул маалымат келечекте дагы мага керек болот деп. Советтер Союзунун курамына кирген 15 республикада эл жери үчүн курман болуп, дайынсыз жоголгон ата-бабаларын изилдөөгө кызыккан жаштар жок эмес. 15 жыл мурда түзүлгөн Россиянын дискуссиялык аянтча коомуна жогорку окуу жайдын студенттери ыктыярчылары менен толукталган. Азыркы учурда дагы бул университеттин дайынсыз жок болгон ата-бабаларын изилдөөгө кызыккан студенттер бар. Азыркы убакта биздин колдон келген нерсебиз аты чыкпай калган баатырларды жакшылап изилдеп, элге таанытып, алардын жасаган, биз үчүн жасаган эрдиктерин, элге билинбей калган эрдиктерин элге таанытып, колдон келген жардамыбызды беребиз. Улуу ата мекендик согуш учурунда Европанын, Россиянын, Белоруссиянын, Украинанын аймагында сөөктөрү талаада, окоптун ичинде белгисиз бойдон көмүлүп калган жоокерлер болгон. Алардын сөөктөрүн изилдөө иштери бүгүнкү күндө үзгүлтүксүз жүрүүдө. Анан ошолордун жандарынан чыккан жана запискалар, маалыматтар ичиндеги өздүк китепчилер аркылуу
ошол Курманболгон жоокери ким экендигин, анан ал кайсы жылы ошол аскер бөлүктөрүнө тартылган, согушка же болбосо, анан кайсы жылы кажеде Курманболгондуктарын булар так айтып, ошо маалымат берип атышат да. Маалымат катары айта кетсек, ушул коомдун жетекчилиги алдында археологиялык изилдөөнүн жүрүшүндө кыргызстандык 30тан ашык жарандын өздүгү такталган. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.